Саламатсыздарбы? Мен атым Мадалиев Асылбек Алтымышович. Мен Баткен облусунун Кадамжай районунан келдим. Мен ата-энем мугалим. Менин үй бүлөм дагы мугалим. Мугалимдердин династиясы десем болот. Бирок мен өзүм экономист болчумун. Андан кийин мен мугалимдикке өттүм. Бир гана таза кесип бул мугалимдик кесип экен. Анан экономиканы изилдегенде билим берүү менен экономика байланышмайынча экономикалык өсүш да болбойт экен. Ошондуктан мен мугалим болуп 2 жыл мамлекеттик мектепте жана жеке менчик мектепте иштедим. Бирок мен мугалимди азыр биз ошо билим берүү боюнча долбоорлорду ишке ашырабыз. Бирок мугалимдиктен кетишимдин бир башка себеби азыркы учурда ал мугалимдердин аброюнун төмөндүгү. Биз эгер мугалимдердин аброю жогору болсо, мугалимдик кесип авторитет болсо, биз аз айлыкка деле иштегенге макулбуз да. Себеби бул эң жакшы пайгамбарлык кесип. Биз улуттун фундаментине биз келечекте президенттерди тарбиялап атабыз. Ошондуктан мен ошо мугалимдик кесипке ошондой аркылуу келгенмин. Жана мугалимдик кесипти мен ушу Кыргызстандагы эң абройлуу кесиптердин катарына кошту каалайм. Ошондуктан бул кесип мен оюмча Кыргызстанды өнүктүрүүгө дагы салым кошот, жана аны аркага тартканга дагы билим берүү салым кошот. Биздин билим берүү системабыз студенттерди кызыктырып, университетте кармап кала албайт. Биз жаштарды жөн эле камап алып окутуп жатабыз да азырчы. И анан жаштарга, азыркы жаштар такыр башкача. Алар бир нерсени үйрөтөйүн десең, ал нерсе мен үчүн эмне үчүн керек? Аны сурайт. Мурун унчукпай эле ушуну окуш керек экен деп эле окуганбыз. Азыркы балдарга эмне керек эмес экени, ал качан керек болушун дагы түшүндүрүшүбүз керек. Азыркы замандын жаштарын окутуш бир топ кыйын. Бирок азыр биз батыраак инновацияларды, жакшы реформаларды батыраак жасаганга технология бизге жардам берип атат. Мисалы мен Кыргызстан боюнча 13 миңге жакын мугалимди окуттум. Бул жаңы технология менен биз бир мугалим миллиондогон окуучуну окута алат. Офлайн эмес, онлайн. Азыр бир күчтүү мугалим, инноватор мугалим, бир целый мектепти алдыга тартат. Бир күчтүү мугалим целый 200 баланы жакшы мектептерге, жакшы университеттерге өтүшүнө жардам бере алат. Бул деген бир мугалим дагы миңдеген окуучуларга таасир көрсөтө алат деген. Ошон үчүн биз мугалимдик кесипти тандап, Кыргызстандын келечегине таасир этели деген оюм бар. Мугалимдик кесипти тандап, мен жаштарды тарбиялап, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнү түбөлүктүү кылып, жана ар бир кыргызстандык өзүнүн өлкөсүнү сүйүп, өзүнүн өлкөсүнө кызмат кыла турган тарбияны берүү үчүн мугалим болдум. Өлкөбүздү жакшы көргөнүбүз үчүн биз ушул билим берүү аркылуу гана өнүктүрө алабыз деп чечтим.